Түлкү, Ташбака жана Кене. Качандыр бир кезде болсо керек. Бир түлкү, Ташбака жана Кене үчөө жолдош болуп бирге жүрүшөт. Бир күнү жолдо келе жатышып, бир уч таруу таап алышат. Муну тукум кылып, таруу айдап, түшүмүн бөлүп алмак болушат. Түлкү жумуш кылбастын амалын ойлойт да, бир жарды көрүп, мен бул жарды жөлөп турайын. Кокус кулап түшсө, силерди басып калат, дейт да жардын алдына көлөкөлөп жатып алат. Ташбака менен Кене жер казып, тукум сээп, тырмоок салат. Жайы менен сугарышат, таруу бышып, аны уруп бастырышты эле бир табак таруу болду. Анан түлкүнү чакырышты. Түлкү мындай сунуш киргизди. Бир аяк тарууну үчкө бөлгөндө оозда толбойт. Андан көрө жарышалы, кимибиз чыксак таруу ошонуку болсун деди. Беркилер макул болушту. Мерчемдүү жерге барышып, катар турушту да түлкү «Аллаху акбар» деп жөнөй бергенде Кене анын куйругуна жабышып алды. Түлкү өпкөсүн көптүрүп, кырманга келип, тигил экөөнү карап туруп калганда, Кене жерге түшүп, үйүп койгон таруунун башына чыгып алып кыйкырды. Мөрөй меники, мөрөй меники. Түлкү чочуп кетип карай салып, Кенени көрө коюп сурады. Ой, сен качан келдиң? Жүгүргөндө менин бутум узарып кетет. Ким менен жарышууну билип кой, деди. Ошентип экөө акыйлашып турганда, оозу мурдун каңгылып, Ташбака келип айтты. Ой түкө, менин көргөнүмдү сен көрбөй эле кой, деди. Силердин артыңардан келе жатып, карагер ат минишкен, эки тайган ээрчиткен, эки бүркүтү бар эки адам келип, жанагы сенин жаныңда жүргөн түлкү жолдошуңду таап бер, деп ооз мурдумду кызыл ала канга боёду. Канча уруп кыйнаса да, билбейм деп айтпай койдум. Билбейм ушул жака келе жаткандай болду. Ошондо түлкү, айланайын достор, менин кайда кеткенимди айта көрбөгүлө, тарууну экөөң эле бөлүп алгыла. Менин чатагым жок. Кокус келип калып сураса, билбейбиз деп койгула, дейт да качып жөнөйт. Ташбака менен Кене түлкүнү кандайча алдагандарын айтышып, боору эзилгенче күлүшүптүр. Ошентип жатып экөө тарууну бөлүп алышыптыр.